Assalamu alaikum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге жагымдуу бир жаңылык менен айтайын деп турам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Видеонун аягында сиздерге жагымдуу гиф оюн ойнотом. Ушул тооктардын жөжөлөрүнө бекер берилет белекке. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Аягында сиздер жагымдуу жакшы маалымат аласыздар. Туугандар, мына Адлер тооктарын мен өзүңүздөр билесиздер, 2 жылдан бери багам. Жыйынтыктар жаман эмес. Мына 2-жылы мына тооктордун жумуртка берүүсү жакшы. Ошо жакшы болгон үчүн мына 2-жылдагы карап атам. Тооктор ден соолуктары жакшы, Кудайга шүгүр. Кышында кичине кыйналдым. Былтыр тооккананын астын стяжка кылганыма кичине суугураак болуп калдыбы? Кандай болуп калды? Эми быйыл буюрса жаңы короо тооккана саламын. Аны да сиздер менен бөлүшөм буюрса. Андыктан мен быйыл 3 породаны 5 порода бактым жалпысынан негизинен. Анын ичинде 3 породаны өзгөчө бааладым. Анан 2 порода мындай менин көз карашымды анча жага бербеди. Алар тууралуу азыр айтып берем кененирээк. Былтыры билесиздер, мурдагы видеолорумда көргөнсүздөр, биринчи породам ушул Адлерский серебристый бакканмын. Жаман эмес, жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы порода экен. Сунуштайм сиздерге дагы. Быйыл көбөйттүм. Былтыр азыраак болчу, быйыл көбөйттүм. Анан экинчи порода азыр бул жакта турат. Булар корейский тоджон. Тоджондор дагы өтө сонун тооктор экен. Булар жакты, буюрса мындан дагы көбөйтөм быйыл. Булар таза кандуу. Булар Оштон Оайс Агро ишканасынан алып келгенмин. Билесиздер, Оайс Агродан таркаган негизинен тоджондор. Андан сырткары ошол тооктор бул жерде дагы эле жүрөт 2 жылдан бери. Жумуртка берүүсү жакшы. Азыр бул жерде 10 так нече 3 6 9 10 13 14 тооктан туугандар. Азыркы күндө ушул тоджондордон 12-13 чейин алып атам да. Основной минимум 10дон 12-13 чейин. То есть минимальный 10 штук алып атам. 14 мекиштен. 2 короз бар, стандарт. 7ге 1 койгонмун, стандартка ылайык. Мына ушул жерде турат. Мындай поилкаларга коюп койгом, сууларыны караш жеңил. Мындай кормушкасы бар, буга дагы салып коем. Каалаганда жеп өздөрү тамактаныша берет. Ушул порода дагы жакшы жакты мага. Эми өзгөчө баалаган породаларым. Ошо Адлер, андан кийин мынабы тоджондор. Булар короздор алмашкан. Тооктору ошол таза кандуу Ошто Оайс Агро фабрикасынан алып келген тооктор. Жөжөлөсүн алганмын, ошол жөжөлөрүн чоңойтуп. Андан сырткары мынабу Адлерский серебристый. Мына ушул Адлерский 2-жыл кетти туугандар. Булар жакшы өтө сонун результат берди. Берака, бул жак кайда? Этият бол, Азыр кызым да жардам берип атат мага. Азыр кичине эшикке чыгардым. Кичине пут колун жазсын деп. Мына туугандар, эрте жазда мына азыркы ушул учурда этият кылыңыздар тоокторду. Себеби азыр өтө чума күтүлгөн маалы. Ошондуктан азыр эрте жазда этият кылыш керек. Анан көпчүлүк суроо берет туугандар, сен кайсы вакцинация бересиң, кандай оору бересиң, кандай дагы витаминдерди бересиң дейсиңер деген суроолор көп берет да WhatsApp'тан, комментарийден. Мен вакцинация бере элекмин туугандар. Беришти да каалабайм негизи. Бул менин өзүм жеке пикирим да. Эми ар ким кандай карайт, ар ким өзү билет. Мен мындай почок-сочок көрдүңүздөр, пияз-сыяздарды таштап коем. Ушуларды эле жейт. Андан сырткары АСД фракция деген бар. Ошону берем. Анан чиктоник деген дарыны берем. Ошол дарыларды берем. Чиктоник деген витамин, АСД бул иммунитетти көтөргөнгө эле, бирок антибиотик эмес. Ошондой эмени колдоном, 1 айда 3 күн 4 күн берип коем. Анан азыр бул жакка тооктор туушат. Бул жакка күл салып койгонмун. Тооктор буланат, бул көк сөкүткө жакшы. Мурда видеолордо да көрсөткөнмүн. Жаңы көргөндөр болсо. Анан бул жакка мындай ёмкост коюп койгом туугандар. Бул ёмкост 200 литр. 200 литр сууду где-то жалган айтпасам 4 күн ичишет.
где-то 100 киш. Бул нарагында да тооктор бар. Ошолор дагы бул жактан системаны мынантип жөнөкөйлөштүрүп койгон. Бул жерде крайник, бул наркы жакка кетет, наркы тоокканага. Бул жакта дагы лигорндар бар. Мына лигорндар. Ушул буларга эки эме коюп койгом, ниппельный пайлка. Ушулар жетиштүү болот. Анан буларга дагы негизинен 4 ниппельный пайлка, мына 4 штук эле бар. Мына көрдүңүздөр, тооктор өздөрү эле иче берет. Бул караш жөнөкөй да, сиздер жумушка кеткенде сууну бериш керек деп кыйналбайсыздар. Чоңураак тоокторуңуздар канча качество болсо ошого жараша ёмкост коюп койсоңуздар, ошо ёмкост аркылуу эле мынатип иче берет. Мен азыр суулар калбай калды, азыр витаминдерин салып туруп, дагы толтуруп коем, бурса ушуну менен дагы 3 күн 4 күнгө жетет. Анан бул жакта лигорн породалар. Туугандар, жумуртка боюнча мына ушул породага жетпей деген. Турусун айтайын. Мына лигорн белый стандарт деп коет буларды. Жумуртканы өтө көп берет экен булар. Азыр мына күнүсү өткөндөр жакшы тууп атты. Мына азыр Кудайга шүгүр жаман эмес. Сонун тууп атат. Муну пулеметтагы дешип коет, мына кличкасычы. Пулеметтой тууп аткан да булчу 100%ке чейин. Анан кээ айтат, комментарийге жазыптыр, жалганды сүйлөө андай мындай депчи. Мен жалган сүйлөп сиздерден пайда таппайм. Мен болгону практикамдагы нерсени айтам. Эгерде ушундай легорн баккандар болсо, комментарийге жазып коюңуздарчы, канча туат. Мен айткан сөздөрүм дал келеби, 100%га чейин туат дегенимчи. Анан бул жумуртка бериш 300-300дөн ашык деп берилет характеристикасы. Бирок чындыгында жумуртканы жакшы берет экен. Меникилер эми көбөйүп баштады, мен быйыл эле баштадым. Бирок буга чейин баккандар далилдеп берген. Комментарийге жазып коюңуздар. Ким кандай тоокторду баккан, кандай жумуртка берет, ошол жөнүндө да комментарийиңиздерди күтөм сиздерден. Анан ушул булардын короздору дагы өтө актив болот экен. Мен кече жумуртка эме ачырганда, инкубациядан чыгарганда лигорну биринчи жолу ачырып чыктым. 90-95%ке чейин ачты. Жалган 95 эмес, даже 97%ке чейин ачты. Анткени булардын короздору өтө актив келет экен. Мен ошондон дагы байкадым. Ошого мен ушул тоокту сунуштайм туугандар. Ушунан багыңыздар. Сиздер 10 мекиш бир короз кылып алсаңыздар, 2 семьяны смело багат. Ошондуктан жалаң жумуртка сатып бизнес кылам дегендер болсо дагы ушул тоокту сунуштайм. Себеби круглый год булар тоо берет, кышында дагы. Бирок кышында дагы эми буларга дагы кичине мындай жакшы шарт түзүп коюш керек да. Эшикке эле камап койсоңуздар да эле булар боздуктан тоо бербейт, жемини жакшы бериш керек, анан кичине жылы улаш керек. Ошондой кылсаңыздар жакшы туат. Булардын минус жери туугандар, булар мындай эт багытында жок да, кичине тооктор болот. Кичине тооктор болот дагы, бирок жумуртканы жакшы берет экен. Мындай этке жок, бирок шорпо кылып ичсеңиздер болот. Бирок жумурткасы аябай ширин болот, башка тоокторго салыштырмалуу мындай жумурткасы. Анан жумурткасы аппак болот. Ошо кемчилиги жол. Ак түсү эч канча айырма бербейт деп ойлойм. Негизгиси даамдуу болсо болду. Бу короз жашыраак азыр. Тажылары жакшы чоңой элек. Ошондой туугандар. Анан мунун дагы плюс жери туугандар 4,5 айда жумуртка берет. 4,5 айда булар жумурткага кирет. Бул то есть адлерден дагы эртерээк кирет, 1 ай. Даже 4 ай, 10 күн, 4 ай, 15 күндө дагы кирген учурларды мен угуп атам. Бирок меники дагы где-то 4,5 айда, 4 ай 20 күндө кирди. Мен да өзүм дагы ушул тооктор 4 ай 20 күндө кирди. Ошону дагы айта аламын. Билесиздер, мен практикадагы нерсени айтам, өзүм кошуп албаймын. Анан ишенимдүү практик ошол тоок баккандардын сөздөрүнө эске алып, анан сиздерге маалымат берем. Ошондуктан менин маалыматыма дагы бирден комментарий, лайк басып коюңуздарды сиздерден суранып кетем. Бул жакта адлер жана көргөндөй, азыр мен сиздерге эми баягы жана сөзүмдүн эмесинде айтып кеткендей, туугандар, мен сиздерге бүгүн жакшы жаңылыгым бар дегеним. Мен гиф ойнотойн деп атам туугандар. Биринчи жолу менин подписчиктерим, катталуучуларым канчалык деңгээлде активдүү экенин көрөбүз. Оюндун шарты төмөндөгүдөй. Ушул видеого туугандар комментарий жазасыздар. Мисалы үчүн каалоо тилек жазасыздар, мага сунуш ой пикир жазасыздар, кандай болсо да комментарий жазып туруп, ошол комментарийиңиздерге лайк топтойсуздар. Кимдин комментарийи лайк көп алган болсо, мен 50 жөжө белекке беремин. 50 жөжө белекке берем. 50 жөжөнүн ичинен
Birinci orunga 30 jojo, ekинчи orunga 20, üçüncü orunga makul 60 kılıp koy bereyin. 13'lük berem. 3 orun bolot. Andıktan 2025 жылдын 25 майга чейин катуу аракет кылыңыздар. Видео менен WhatsApp аркылуу историяңыздарга коюп, тааныш дос группаларга жөнөтүп, ошол өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерге көп лайк алсаңыздар, ошол жеңүүчү болуп аталат. Мен Кыргызстан боюнча бүткүл регионго отправка кылып берем. Ошондуктан аракет кылыңыздар, туугандар. Андан сырткары ушул видеого дагы бирден лайк басыш керек. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Ошондуктан сиздерге бул сонун мүмкүнчүлүк. Аракет кылыңыздар. Болгону кичине мээнет кылып койсоңуздар, аракет кылып. Сиздерге буюрса, белектерди мен отправка кыламын. Видеого да чыгарамын. Кыргызстандын бүткүл аймагына жеткирип отправка кылып беремин. Ошондуктан туугандар, аракет кылыңыздар. Бул сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Мен ушунча видео тарттым. Башка блогерлерде сыяктуу эле мен деле ушундай ойнотуп, мен өзүмдүн катталуучуларыма ушундай тоок кызыккандарга сонун бир мүмкүнчүлүк коюп бератам. Андыктан аракет кылыңыздар. Ушул видеого лайктан басып коюңуздар, туугандар. Мен дагы жакшылыгым менен сиздер дагы кичине бөлүшүп коюңуздар. Ошондой туугандар, сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо буюрса көрүшкөнчө, жакшы күндөрдө жакшы жаңылыктар менен көрүшүп турайлы. Жожо жумуртка заказ кылам десеңиздер, WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот, экран астында. Сиздер менен Мекендеш медиа болду. Саламатта калыңыздар.